Саламатсыңар балдар. Эфирде кезектеги 9 класстар үчүн физика сабагы. Бүгүнкү темабыз балдар элементардык бөлүкчөлөр деп аталат. Алгач өткөндөгү темаларды биз бир сыйра эске сала кетели. Өткөн сабактарда биз изотоптор деген эмне экенин билип алганбыз. Менделеевдин мезгилдик таблицасында бир эле орунда ээлеген, башкача айтканда протону менен электрондордун саны бирдей атомдор изотоптор деп аталат дегенбиз. Мисалы, сутектин 3 изотопун айтканбыз, протий, дейтерий, третий. Ушул изотопту эстеп алыш үчүн бир мисал чыгара коелу, ошондо эсибизге келет. Мисалы, урандын 3 изотопунун уран 235, уран 236, уран 238 ядросунун курамына кирүүчү протон менен нейтрондун санын тапкыла деген маселе келди дейли. Муну кандай чыгарабыз? Нейтронду таап алыш үчүн n барабар a гемитүү z формуласы менен чыгарып алабыз. А жалпы атомдук массасы болсо, z протондун массасы. Демек, урандык 235-тин ошо Менделеевдин мезгилдик системасында көрүнгөндөй эле 92 деген бул ушул протондордун саны. Демек, нейтронду формуланын негизинде таап алсак, уран 235-те 143 нейтрон бар экенин көрүнүп турат. Ал эми уран 236 болсо, бул жерде дагы протондордун саны 92-ге барабар. Ал эми нейтрондун саны болсо, формуланын негизинде 144-кө барабар экен. Уран 238-те болсо, бул жерде да протондордун саны 92, демек нейтрондун саны 146-га барабар болду. Демек, изотопту эмне экенин айырмасын билип алдык, эстеп алдык. Бул жерде протондордун саны бирдей болгону менен нейтрондордун саны башкача болуп турат. Ошон үчүн уран 235, уран 236, уран 238 деп көрүнүп турат. Уран 235 өзгөчө ушул уланма реакциясында өтө ыңгайлуу радиоактивдүү зат экенин өткөн сабакта түшүнгөнбүз. Ошондой эле дефект масса эмне экенин билип алганбыз. Ядронун массасы нуклондордун суммасынын массасына кичине болуп чыгып калып атпады беле? Демек, ушундан пайда болгон массалардын айырмасы дефект масса деп аталганбыз. Эсептөө формуласы болсо, экранда көрүнүп тургандай таап алсак болот экен. Демек, нуклондордун суммасы жалпы ядронун массасынын айырмасын тапсак, бул жерде ошо дефект масса келип чыгарын өткөндө жакшы түшүнгөнбүз. Ядролук күч бөлүкчөлөрдү өз ара бириктирип туруу менен ядронун чоң энергияга ээ кылат. Ушул энергия байланыш энергиясы деп аталат. Ошол дүйнөдө эң чоң энергиянын бири ушул өзү өтө кичинекей болсо дагы эң чоң энергия ушул байланыш энергиясы болуп эсептелет. Ошо кичинекей жерде ошо бири-бирин кармап турган бул энергия ушул эң чоң энергия болот деп айтканбыз. Дагы бир мисал менен өткөн сабагыбызды дагы бир бекемдеп алалы. Бордун ядросунун дефект массасы жана байланыш энергиясын тапкыла дейт. Бор деген бул химиялык элемент, ошол бизге белгилүү окумуштунун ысымына коюлган. Бор 11,5 деп Менделеевдин мезгилдик системасында жазылып турат. Демек, бул жерден биз эмнесин табат экенбиз? Дефект массасын жана байланыш энергиясын табат экенбиз. Бордун ядросунун массасы 11,100,931 массалык атом бирдик болсо, протондун массасы болсо, булар протондун массасы менен нейтрондун массасы турактуу, дайыма муну баарыңар жатка билишиңер керек экен. Бул жерден дефект масса дельта М жана байланыш энергиясы дельта Е бизге белгисиз. Ушуну кантип табабыз? 3 формула керек бизге. Биринчи бул Эйнштейндин формуласы, дельта Е барабар mc квадрат. Бул жерде m фотондун массасы, же болсо бул жерде ошол элементардык бөлүкчөнүн массасы болуп эсептелет. Жана с болсо жарыктын ылдамдыгы. Дефект массанын формуласын көрүп жатасыңар. Жана ошондой эле биз нейтрондун санын да билип алышыбыз керек. Демек, чыгарабыз. Биринчи нейтрондун санын таап алалы. Нейтрондун санын таап алсак, бул 6 нейтрон бар. Демек, бордо 5 протон, 6 нейтрон жалпы массасы 11-ге барабар экен. Дефект массасын тапсак, 5-нчи катарда тургандыктан 5 көбөйтүлгөн протондун массасы, ага 6 көбөйтүлгөн нейтрондун массасын кошобуз. Жана андан чыккан сандан жалпы ядронун массасын кемитип койсок болот. Көбөйтүп туруп
аны кемитип жазганда 0,100 массалык атом бирдикке барабар болду. Аны килограммга айландырсак 0,88252 көбөйтүлгөн 1,66 көбөйтүлгөн 10⁻27 даражасындагы килограммга барабар болду. Көрдүңөрбү, өтө кичинекей масса. Барабар муну жөнөкөйлөтсөк 0,1137 көбөйтүлгөн 10⁻27 даражасындагы килограммга. Демек, дефект массасын таап алгандан кийин анын байланыш энергиясын Эйнштейн формуласы аркылуу таап алабыз. 0,1137 көбөйтүлгөн 10⁻27 даражасындагы килограмм көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 10⁸ даражасындагы метр секунда квадрат. Кашаны ачып ийели биринчи. Демек 3-түн квадраты 9. Даражага көтөргөндө көбөйтүлүп калат. Демек, жообу 1,23 көбөйтүлгөн 10⁻11 даражасындагы жоолго, же болбосо 77,1 мега электрон вольтко барабар болот экен. Көрдүңөрбү, бордун эле байланыш энергиясы бул өтө чоң энергия экен, 77,1 мега электрон вольтко барабар экен. Уланма реакциясын кандай жүрөөрүн көрүп койгула. Уран 235 радиоактивдүү элементинин ушул уланма реакциясындагы жүрүлүш. Өткөндө ушул бул кандай болорун, кандай уланып кетерин жакшы түшүнгөнбүз. Ошону бир сыйра кайталап көрүп койгула. Көрдүңөрбү, уламдан улам жаңы изотоптор пайда болуп, уланып кете берип, андан ары дагы ушинтип кете бериши мүмкүн. Эми элементардык бөлүкчөлөргө келели. Элементардык бөлүкчөлөр ар кандай заттардын атомдорунун курамын түзгөн протон, нейтрон жана электрон сыяктуу бөлүкчөлөр киргизилет. Алардын катарында дагы фотон, нейтрон, позитрон жана ушул сыяктуу бөлүкчөлөрдү кошууга болот. Элементардык бөлүкчө деген терминдин маанисине бөлүкчөлөрдүн акыркы бөлүнбөс экендиги, өз алдынча жашай ала тургандыгы, заряддуу же зарядсыз болушу, тынч абалдагы массасынын болушу же болбошу жана ушул сыяктуу мүнөздөмөлөрү кирет. Нейтрон зарядсыз бөлүкчө, фотон тынч абалдагы массага ээ эмес, бирок аталган бөлүкчөлөрдүн бардыгы бири-бирине айланат. Жана алардын көпчүлүгү татаал түзүлүшкө ээ. Ошентип, азыркы түшүнүк боюнча элементардык бөлүкчөгө ички түзүлүшү, мисалы атомдун түзүлүшү сыяктуу белгисиз жана өзү андан ары бөлүнбөйт деп эсептелген бөлүкчөлөрдү киргизебиз. Биз буга чейин атомду жакшы түшүнүп алдыңар. Атом негизинен силер азыр түшүндүңөр, ядродон жана анын айланасында айланып жүргөн электрондордон турарын билдик. Муну Резерфорд ачканга чейин атом эң кичине бөлүкчө, бөлүнбөс бөлүкчө деп айтылып жүргөн. Ошо атом деген сөздүн өзү түзмө-түз грекчеден которгондо бөлүнбөс дегенди билдирет. Бирок ал бөлүнгөн өзүнчө бир татаал бөлүкчө экенин биз бул 3-чү чейректе өтүп атып жакшы түшүндүңөр. Демек, азыркы учурда элементардык бөлүкчө деген эң кичине бөлүкчө деп түшүнгөн бөлүкчөлөрдү айтат экенбиз. Балким алар дагы андан да татаал бөлүкчө болуп калышы мүмкүн, бирок азыркы учурда илим аны ачыктай элек. Алардын ички түзүлүшү азырынча белгисиз болсо да, касиеттери чексиз экендиги баягы күмөн туудурбай койбойт экен. Ушундай мүнөздөмөлөр менен алганда, азыркы кезде бардыгы болуп 200дөн ашуун элементардык бөлүкчө бар экендиги аныкталды. Биз аз эле бөлүкчөлөр менен тааныштык, протон, нейтрон, электрон, фотон, ушуларды эле өтүп атабыз. Демек, азыркы учурда 200дөн ашуун элементардык бөлүкчө бар экени белгилүү. Ушу 20-жылдын 60-жылдары ачылган укмуштуу, таң каларлык жана кварк сыяктуу жаңы бөлүкчөлөр да кирет. Элементардык бөлүкчөлөр жөнүндө, бул ушул 200дөн ашык бөлүкчөлөр жөнүндө кийинки жогорку класстар, 11-класска барганда кенен өтөбүз буюрса. Бул майда бөлүкчөлөрдү биз атайын эсептегичтердин жардамы менен эксперимент түрүндө таап атканын билесиңер. Мисалы, Вилсон камерасы дегенди өткөнбүз, көбүктүү камера дегенди өткөнбүз. Ушул эсептегичтердин жардамы менен бөлүкчөлөрдү эксперимент түрүндө таап атабыз. Ошондой эле кенен кесири, Гейгер эсептегичи же болсо Гейгер Мюллер эсептегичи менен өтүлгөн сабактарда кенен өткөнбүз.
Бул таблицада көрүнүп тургандай, бизге белгилүү биринчи атом качан ачылды эле, ошондой эле кайсыл жылдары ачылганы көрүнүп турат. Эң биринчи ушу атом деген түшүнүктү Демокрит биздин заманга чейинки 400-жылдары жылдары киргизген. Анан ошо боюнча атом эң майда бөлүкчө деп эсептеп жүрүп, кийин 20-кылымдын башында гана Томсон ушу атом терс зарядтардан жана оң зарядтардан турган бөлүкчөлөрдөн турат деп электронду киргизген. Ал эми 1910-жылы Резерфорд протонду тапкан, 1928-жылы Дирак менен Андерсон позитронду тапкан, 1928-жылы Эйнштейн фотонду тапкан, 1929-жылы Дирак антибөлүкчөнү тапкан, 1931-жылы Паули нейтрино жана антинейтрино деген бөлүкчөлөрдү тапкан, 1932-жылы Чедвик нейтронду тапкан, 1932-жылы ушул эле Чедвик антибөлүкчө менен позитронду тапкан. Ошондой эле 1935-жылы мезон деген бөлүкчөнү тапкан. Бул жерде бул таблицада силерге көрүнүп тургандай, силерге белгисиз да бөлүкчөлөр турат. Бул жөнүндө кийинки класстарда кенен өтөбүз. Бизге белгилүү болгону атом, электрон, протон, нейтрон жана фотон. Демек бизде дагы физиканы үйрөнүш үчүн кызыктуу ачылыштар али алдыда экенин түшүнсөңөр болот. Бизге белгилүү болгону атом эмне экенин билесиңер. Бул жашыл кызыл бөлүкчө, бул ядродогу нуклондор же болбосо башкача айтканда кызыл бул оң заряддуу протон, жашыл бул зарядка ээ эмес нейтрон жана анын айланасында электрондор айланып жүрөт деген гана бизге түшүнүктүү. Демек мындан сырткары, булардан сырткары дагы 200дөн ашык элементардык бөлүкчөлөр бар экен. Эми бөлүкчөлөрдүн толкундук касиеттерин карап кетели. Дуализм деген түшүнүк пайда болгон. Бул деген ошол бөлүкчө толкунбу же корпускулабындай фотонбу деген эки түшүнүк тең буга чейинки сабактарда түшүндүк. Бөлүкчө деп да далилдеп келдик, толкун деп да далилдеп келдик. Бөлүкчө деп далилдегенибиз бул заттар менен аракет эткендеги, мисалы жылуулук нурдануу, фотоэффект, жарык басымы деген түшүнүктөрдү көргөндөн кийин, демек бул бөлүкчө экен деп биз далилдедик. Ошондой эле жарык тараганда толкундук касиетке экенин биз экинчи чейректе кенен кесирип өткөнбүз. Ал интерференция кубулушу, дифракция кубулушу, поляризация кубулушу көрүп, бул демек бөлүкчөлөр бул жарык. Бөлүкчө же болбосо толкун. Ошондуктан биз жарыкты өтүп атканда дагы бул эң биринчи бул түшүнүктө Гюйгенс бул электромагниттик толкун деп айтып кетсе жарыкты, ал эми Ньютон болсо бул жарык бул корпускулалардын, фотондордун агымы деп далилдеп кеткен экен. Демек экөө тең туура болуп чыкты. Бир эле убакта өзүнүн толкундук жана бөлүкчө касиетин көрсөткөн элементардык бөлүкчө болуп бул фотон эсептелет. Ушундай эле касиет башка элементардык бөлүкчөлөргө да тиешелүү болорун 1924-жылы Луи де Бройл ачкан. Луи де Бройл франциялык физик. Фотон элементардык бөлүкчө, фотондун касиеттери булар электрдик нейтралдуу бөлүкчө, ылдамдыгы вакуумда жарыктын ылдамдыгы менен барабар, тынч турганда массага ээ эмес. Ошондой эле фотондун мүнөздөмөсүн айта келсек, ал энергиясына ээ, ошондой эле импульс аркылуу мүнөздөсөк болот. Ушу элементардык бөлүкчөлөрдүн де Бройлдун толкун узундугун тапкан формуласы. Де Бройлдун формуласы боюнча элементардык бөлүкчөлөрдүн толкун узундуктарын аныктоого боло турган. Бул жерде формулада H силерге белгилүү, Планк турактуулугу. P болсо бул ошол нерсенин фотондун импульсу. А фотондун импульсу болсо, импульстун формуласын билесиңер, mv-га барабар. Же болсо ошо бөлүкчөнүн тынч абалдагы массасы жана бөлүкчөнүн ылдамдыгынын көбөйтүнчүсүнө барабар. Де Бройл толкун узундугу боюнча бир мисалды көрөлү. Де Бройл толкун узундугу белгилүү болгон, демек толкун узундугу белгилүү экен, ал 2,1 нанометр экен. Нано деген эмне экенин билесиңер, ушул ченбирдик. Нано деген бул өтө кичинекей. Азыркы учурда нанотехнология өнүгүп атканы, нанотехнология деген сөздү угуп атасыңар. Демек бул 10-дун -9 даражасындагы өлчөм. Электрондук кинетикалык энергиясын тапкыла дейт.
Демек электрондун кинетикалык энергиясын табат экенбиз, анан толкун узундугу белгилүү экен. Демек берилди, эмне берилди? Электрондун массасы берилди. Бул электрон массасы да турактуу, 9 көбөйтүлгөн 10⁻³ даражасында килограмм. Толкун узундугу 2,1 нанометр. Муну метрге айландырып алабыз, системасына келтирип алабыз. Демек 2,1 көбөйтүлгөн 10⁻9 даражасына метрге барабар. Кинетикалык энергиясы белгисиз. Демек де Бройлдун формуласы боюнча толкун узундук барабар h бөлүнгөн mv. Бул жерде h Планк турактуулугу, бул ошо электрондун массасы жана ылдамдыгы. Бул жерден ылдамдыкты таап алат экенбиз. Ылдамдык барабар өкөн формуланын негизинде математикалык жол менен h бөлүнгөн m лямбда болуп калат. Кинетикалык энергиянын формуласын билесиңер, E барабар mv квадрат бөлүнгөн 2. Чыгарабыз. Биринчи ылдамдыгын таап алалы. Ылдамдыгын тапканда h бул турактуу сан, Планк турактуулугу 6,63 көбөйтүлгөн 10⁻34 даражасына жол секунда. Аны массага бөлөбүз, электрондун массасы 9,11 көбөйтүлгөн 10⁻31 даражасына килограмм, көбөйтүлгөн 2,11 көбөйтүү 10⁻9 даражасындагы метр. Демек бөлүп көбөйтүп чыгарсак 3,5 көбөйтүлгөн 10⁵ даражасындагы метр секундага барабар экен. Бул жерден кинетикалык энергиясын табабыз. Формулага коюп туруп эле массасын таптык, ылдамдыгы таптык, квадратка көтөрүп туруп 2ге бөлсөк, кашаны ачкандан кийин 55,8 көтүлгөн 10⁻21 даражасына жол, же болбосо 5,158 көтүлгөн 10⁻20 даражасындагы жолго барабар болду. Демек де Бройл толкун узундугу белгилүү болгон электрондун кинетикалык энергиясы 5,158 көтүлгөн 10⁻20 даражасына жолго барабар экен. Кийинки мисалды карайлы. 8 көбөйтүлгөн 10⁵ даражасына метр секунд ылдамдык менен кыймылдап бара жаткан электрон үчүн де Бройл толкун узундугунун мааниси кандай болот дейт. Бул жерде ылдамдык берилиптир, ошондой эле электрондун массасы белгилүү, турактуу сан. Бул жерде толкун узундугун табат экенбиз. Толкун узундугун тапсак, де Бройлдун формуласы боюнча ордуна койсок 0,191 нанометрге барабар экен. Демек де Бройлдун толкун узундугун табуу боюнча бул формуланы эч качан унутпайсыңар. Бул формула негизинде таап алсак болот экен. Де Бройл элементардык бөлүкчөлөрдүн толкундук касиетке ээ болуу жөнүндөгү гипотезасы кванттык көз карашта андан ары өнүгүшүнө көмөк болгон Шредингер жана Гейзенберг сыяктуу залкар окумуштуулардын эмгектерине өнүктүрүлгөн. Де Бройл теориясынын практикалык колдонушу азыркы оптиканын бир тармагы болгон электрондук оптиканын калыптанышына алып келген. Электрондордун толкундук касиетин пайдалануу менен түзүлгөн электрондук микроскоп кадимки оптикалык микроскопко салыштырмалуу бир нече 100 эсе чоңойтууну берет. Мындай микроскоптор менен айрым молекулалардын түзүлүшүн тартып алууга болот. Электрондук микроскоптор нерселердин ички жана каптал бет түзүлүштөрүн изилдөө чоң мааниге ээ. Тартылып алынган сүрөттөр аркылуу алардын бир катар касиеттерин аныктоого да болот. Бүгүнкү темабыз менен бул главаны да жыйынтыктап алдык. Ушул главаны ырастоочу кубулуштардын өз ара байланыштарын да бир сыйра жыйынтыктай кетели. Атом ядросу протон, нейтрон жаналарды бириктирип кармап туруучу ядролук күч менен бирге алар ар кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп, натыйжада өзгөчө нурлардын пайда болушу жана энергиянын бөлүнүп чыгышы менен коштолот. Демек атом ядросунун курамы менен бүт баарын схема түрүндө жыйынтыктай кетсек, ошол ядродогу өзгөрүштөр бул табигый жана жазалма радиоактивдүү альфа, бета, гамма нурлары, ядродогу өзгөрүштөр, байланыш энергиясы жанаганы бошотуп алуу, байланыш энергиясы жанаганы бошотуп алуу бул уланма реакциясы болуп кетет экен. Ошондой эле ядронун синтез реакциясы, ядронун уланма реакциясы келип, бул атомдук электр станциялары, ядролук согуш куралдары, ошондой эле ядронун синтез реакциясы дагы ушул атомдук электр станциялары, ядролук согуш куралдары менен байланышта болот экен. Ошондой эле биздин жашообуздун шарттаган күндүн энергиясы дагы ушул ядронун синтез энергиясы менен байланышта болот экен. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Бүгүнкү сабагыбыз менен ушу 3-чейрегибиз да жыйынтыкталды.
3 чейректин аягындагы кыска мөөнөттүү жазгы каникулуңар жакшы өтсүн. 4 чейрекке чейин жолугушканча оорубай сак саламатта тургула. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта калгыла.